Жана Аллах Табук газатынан калып калган 3 кишинин тообасын да кабыл алды. Тооба сүрөсү 118-аят. Жихадтан артта калган үчөө: Кааб ибн Малик, Мурара ибн Раби'i, Хилал ибн Умайя. Мен ошондой абалда 10 күн болдум. Ошентип Аллахтын элчисинин биз менен сүйлөшпөй койгонуна 50 күн болду. 50-күнчү күнү үйлөрүбүздүн биринин чатырында багымдат намазын окуп, Аллах Таала айткандай жаным сыгылып, кең жер мен үчүн тар болуп турганда, Села тоосунан бир адамдын бийик үн менен "О Кааб ибн Малик сүйүнчү" деп кыйкырганын укканымда саждага жыгылдым. Кааб ибн Малик. Исламдын кеңири түшүнүгү менен караганда, крестүүлөрдүн жүрүшү 1095-жылы 27-ноябрда Клермон жыйыны болгондон кийин башталган деп айтуу туура эмес. Акыйкатта крестүүлөрдүн жүрүшү андан жүздөгөн жылдар мурда башталган. Тагыраагы 325-жылы 20-майда Никея жыйыны өткөндөн кийин үч илтик христиандары бул жыйынга катышпай койгон жалгыз кудайчыл Арийге каршы согуш жарыялаган күндөн башталган. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө да өтө эрте башталган. Тактап айтканда, хижраттын 7-жылы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ираклиге кат жиберген күндөн башталган. Мээрим пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын христианды исламга кандай жакшы жана тынч жол менен чакырганын көрдүк. Христиандар бул жакшылыкты Шамда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын элчисин өлтүрүү менен кайтарышкан. Андан кийин алар башка максатта бараткан 3000 мусулман аскерине 200 000 аскер менен чыккынчылык кылып кол салышкан. Биз тарыхта теңдеши жок бул кандуу согушта 3 баатырыбыздын кандай шейит болгондорун көрүп өттүк. Мусулмандар Мута согушунда Халид ибн Аль-Валиддин жетекчилиги менен союздаштары Гассанилер менен келген римдиктердин аягы көрүнбөгөн, чегирткедей каптаган аскерлеринин үстүнөн жеңишке жетишет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Меккени колго алганда, Араб жарым аралындагылардын көпчүлүгү исламга киришет. Ошондо исламдын күчтөнүп баратканын көргөн римдиктер жана араб христиандары бул көрүнүш Византия империясына коркунуч алып келерин сезишкен. Мусулмандар византиялыктардын араб христиандар менен бирге чоң аскер даярдап, исламды жок кылуу үчүн мусулмандардын борбору Мединага чыгып жатышкан кабарын угуп калышат. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 9-жылы Араб жарым аралына жалпы мобилизация жарыялайт. Ошол күндөрдүн оордугуна карабастан, душмандардын ислам борбору Мединага кирип келүүсүн күтүп отурбастан жолдон тосууну чечишет. Жайдын аптаптуу күндөрү эле. Адамдар кургакчылык сыноосунан кыйналышып, аскерге кошууга улоолору да жок эле. Душмандар турган жерге жетүү узак жана жолу татаал эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам казат кайсы жакта болоорун адамдарга айтчу эмес. Бирок ал бул казатта ислам аскеринин багыты Араб жарым аралынын түндүк тарабында жайгашкан Табукта болоорун сахабаларына айтат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына бул казат башка казаттарда эместигин билдирүү үчүн башынан баарын ачыктап койгон. Анткени бул казатта алар бир араб уруусу же уруулардын союзу менен эмес, улуу Византия империясынын аскери жана анын союздаштары менен каршылашмак. Ошондуктан мусулмандар моралдык жана материалдык жактан бирдей даяр болууга зарыл эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам коңшу араб урууларынын жана меккеликтерди ислам аскерине материалдык жардам көрсөтүүгө үндөйт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын чечимин эр жүрөк сахабалар тездик менен жана түшүнүү менен кабыл кылышат. Уруулар жана жеке баатырлар ислам борбору Мединага бет алышат. Мусулмандар римдиктер менен согушууга алыс жакын дебей келип жатышты. Жыйынтыгында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанына мусулман баатырларынан
30 000 asker жиналат. Бұл аскерде ислам мамлекетінің башқы қолбасшысы Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдул-Муталиб әл-Хашими әл-Курайши алейхиссалам өзі жетектейді. Ошентип Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам батырлары менен император Иракли жана анын жерди каптаган аскери менен каршылашуу үчүн Табукка бет алат. Бирок күтүүсүздөн византиялыктар качып кетишет. Император Иракли араб пайгамбарынын аскери менен Шамга карай келе жатканын угуп калып, түндүккө карай чыгып кетүүгө буйрук берет. Ошол замандын аскердик шарты боюнча Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Табукка аскерин жайгаштырып, ошол жерде римдиктердин келүүсүн 3 күн күтөт. Бирок алардан бирөө да көрүнбөйт. Ошентип мусулмандар Табук казатынын жеңишине да жетишет. Алардын бул казатка оор күндөргө карабастан колдорунан келишинче даярданып келишкендиктери үчүн Аллах Таала аларга салгылашуусуз жеңиш насип кылды. Бул жерде бир суроо туулат. Эмне үчүн Византия императору Иракли жеке өзү 200 000 аскери менен мусулмандардын аз гана аскерине каршы согушуу үчүн Мутага келип, ошол эле учурда исламдын пайгамбары менен салгылашуудан баш тарткан жана аны менен салгылашууга аскерин да жиберген эмес? Доктор Рагиб Ас-Серджани анын 2 себебин айткан. Биринчиден, Мутадагы мусулмандардын 3000 аскери жана аны башкарган 3 баатырды көргөндөн кийин римдиктердин жүрөктөрүнө коркунуч толгон эле. Ошондо мусулмандардын 3000 аскери римдиктердин 200 000 аскерин жеңген болсо, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын өзү башкарган 30 000 аскери жөнүндө эмне дей алабыз? Экинчиден, Имам Бухари өзүнүн Сахих китебинде ардактуу сахаба Абу Суфьян ибн Харбтын кабарын айткан. Ал кабарда Ираклийдин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгынын чындыгына ынанганын билгенбиз. Бирок ал бийлигин жоготуп алуудан коркуп, убактылуу бийлигин исламдан артык көргөн. Император мусулмандардын аскерин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жеке өзү жетектеп келе жатканын укканда дароо артка чегинген. Анткени ал гректердин же перстердин императору менен эмес, ааламдардын Раббисинин элчиси Мухаммад алейхиссалам менен каршылашмак. Эми казаттан артта калган үчөө тууралуу сөзүбүздү уланталы. Табук казаты айтылганда, алардын 50 күнгө созулган икаясы кошо айтылат. Ал артта калган 3 сахаба Кааб ибн Малик, Мурара ибн Раби'i жана Хилал ибн Умайялардын Аллах алардан ыраазы болсун икаясы. Адамдардын кээ бири бул кыйынчылык аскеринен кыйналып турган күндөрдө болуп, аны даярдоо өтө кыйынга тургандыгы үчүн ушундай деп аталып калган. Артта калып кетишкен. Алар бир канча топко бөлүнөт. Биринчи, аскерге кошулууну каалап, бирок оору же дагы өтө зарыл себептерден улам калып кеткендер тобу. Экинчи, аскерге кошулууну каалашып, бирок колунда жок болгондугу үчүн улоо же дагы башка согушка керектүү нерселерин таап, казатка даярдана алышпай калгандар. Алардан ыйлактаган жетөө деген ат менен белгилүү болгондор. Алар аскерди даярдоого Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга эч нерсе алып келе алышкан эмес. Бул пайгамбарыбыз алейхиссаламдын акыркы казаты эле. Булардын абалы тууралуу Аллах Таала төмөнкү аятты түшүргөн. Жана өздөрүнө согуш үчүн улоо таап берүүңдү сурап сага келишкенде, сен аларга силерге мингизгидей менде улоо жок дегениңде, жихадка пайдалана турган эч нерсе таппай калганына өксүп, көз жашын көлдөтүп кайтып кеткен адамдарга да күнөө болбойт. Тоба сүрөсү 92-аят. Үчүнчү, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жоктугунда 200-дүлөрдүн кол салуусунан сактанып, өзү таштап кеткендер. Мындан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мамлекети мыкты башкарганын байкасак болот. Бул топту ислам баатыры Али ибн Абу Талиб жетектеген. Төртүнчү, баары колдорунан келип турса да, казаттан калуу үчүн ар кандай жалган шылтоолорду айтып, калып кетишкен 200-дүлөрдүн тобу. Бешинчи, Аллах Таалага жана анын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүлөрү менен
белгилүү болгон 3 сахабалар. Алардын аскерге кошулууга бардык мүмкүнчүлүктөрү да бар эле. Ошондой эле калып калууда эч кандай үзүрлөрү да жок болгон. Бирок алар биздин баарыбызда болгон коркунучтуу себеп менен калып кетишкен. Бул оору ишти кийинкиге калтыруу же шалаакылык оорусу. Алар ар күнү өздөрүнө ислам аскерине эртең барып кошулам деп жүрүп калып кетишкен. Алар кошулууга келишкенде мусулмандардын аскери Араб жарым аралынын түндүк тарабына чыгып кетишкен эле. Алар Кааб ибн Малик, Мурара ибн Раби'i, Хилал ибн Умайя. Булар казатта артта калган үчөө деген ат менен белгилүү болушкан. Булардын кимдигин билүү үчүн алардын сыймыктуу өмүр таржималынан үзүндү айта кетели. Кааб ибн Малик. Ал Кааб ибн Малик ал-Ансари ас-Салами. Ал пайгамбарыбыз алейхиссаламды ыр-саптары менен колдоп, коргоп келген акындарынын бири. Исламды эрте кабыл кылып, экинчи Акаба антына катышкан 70 сахабанын бири. Ал Ухуд казатында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү экендигин момундарга биринчи сүйүнчүлөгөн адам. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага өзүнүн соот кийимин алып келүүсүн буйруйт. Кааб аны кийип, ошол күнү исламды жана анын пайгамбарын коргоп, эрдик менен салгылашкан. Мурара ибн Раби'i. Ал Мурара ибн Раби'i ибн Ади ибн Язид ибн Жашим ал-Ансари ал-Ауси. Анын Бадыр казатындагы 314 баатырдын бири экендигин айтуу жетет. Хилал ибн Умайя. Ал Хилал ибн Умайя ибн Амир ибн Кайс ал-Ансари ал-Вакифи. Ал исламга биринчи кирген ансарлардан. Ал жер бетиндеги эң улуу аскердин, Бадыр казатындагы баатырлардын бири. Артта калган үчөөнүн икаясын бизге Кааб ибн Малик өзү кыскача айтып берсин. Менин жихадка деген эки төөм бар эле. Мен бул казатка башка казаттарга караганда өтө жигердүү элем. Бирок ошол эле учурда мен ар күнү бактын көлөкөсүндө бир аз калчу элем. Ошондой күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жолго чыгып кетиптир. Ошондо мен өзүмө эртең базарга барып, керектүү нерселерди алып, аларга жетип аламын дедим. Эртеси күнү базарга барганымда кээ бир бүтпөгөн иштер менин колумду кармады. Мен кайтып келип өзүмө Аллах кааласа аларга эртең жетип барамын дедим. Эртеси күнү да кээ бир бүтпөй калган иштер жолго чыгуума тоскоол болду. Мына ушундай күндөр кайталанып олтуруп, мен Аллахтын элчисинин аскеринен калып кеткенин байкадым. Ошондо мен базар аралаганы чыкканымда эки жүздүүлөрдү жана казаттан калууга уруксат берилгендерди гана көрүп калдым. Пайгамбар алейхиссалам Табуктан Мединага карап кайтып келе жатканда анын ачуусунан кантип коргономун деп тынчсыздана баштадым. Соңунда үй бүлөм менен кеңешейин деп чечтим. Ал Мединага жетип келгенде мен чындык менен гана коргоно алаарымды түшүндүм. Ал сапардан же казаттан келгенде биринчи мечитке кирчү. Ал мечитке 2 рекет намаз окуп, андан кийин элдер менен олтуруп калды. Ошондо калып кеткендер, эки жүздүүлөр келишип, шылтоолорун айта башташты. Бири ант ичип жатты, бири оорусун айтып жатты, бири колунда жоктугун, дагы бири үй бүлөлүк көйгөйлөрүн айтып жатышты. Алардын баары 80ден көбүрөөк эле. Пайгамбар алейхиссалам алардын анттарын кабыл кылып, алар үчүн кечирим сурап, жашырган нерселерин Аллахка тапшырды. Мен да Аллахтын элчисине келип, ага салам айттым. Ал ачуулуу жылмайып мага кел деди. Мен жакын барып жанына олтурдум. Ал айтты: "Эмне себептен калып кеттиң? Сен төөңдү даярдабадың беле?" Мен айттым: "Туурабы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, Аллахка ант болсун, эгерде мен азыр башка адамдын алдында олтурган болсом, бир себепти айтып, анын ачуусунан кутулуп кетер элем деп ойлоймун. Анткени мага сөзгө чечендик насип кылган. Бирок Аллахка ант болсун,
мен бүгүн сизге калп айтып, сиз ага канааттанып калсаңыз, баары бир Аллах жакында сизди мага ачуулантып коерун түшүндүм. Эгерде мен сизге чындыкты айтсам, анда ушул үчүн улуу Аллах Таала анын акыбетин жакшы кылат деп үмүттөнөм. Аллахка ант болсун, менде эч кандай жүйөлүү себеп жок жана Аллахка ант болсун, мен жүрүштөн калган кезимде мурда эч качан болбогондой күчтүү жана бай болчумун. Каап айтат, ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: буга келсек, бул чындыкты айтты. Тур, бар да Аллах сен тууралуу чечимин билдиргенге чейин күт. Мен турганымда мени менен бирге Бану Саламалар да артыман турушту да мага мындай дей башташты: Аллахка ант болсун, мурда биз сенин эч кандай күнөөңдү билчү эмеспиз. А сен болсо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын алдында үйүндө калган башкалар сыяктуу актанууга да жараган жоксуң. Болбосо күнөөңдүн кечирилиши үчүн Аллахтын элчисинин Аллахка сенин кечирилишиңди тилеп дуба кылуусу жетиштүү болмок. Каап мындай дейт: алар мага айта беришкендиктен артка кайтып барып Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга жалган айтууну ойлонуп кеттим. Андан кийин мен сурадым: мага окшоп калып кеткендер барбы? Алар айтышты: ооба, дагы 2 адам сен айткандай чындыкты айтышты жана аларга да сага айтылгандай айтылды. Күтүүнү буйрду. Мен мынтип сурадым: ал экөө кимдер? Алар айтышты: Мурара ибн Раби'i ал-Амири жана Хилал ибн ал-Вакифи. Мага Бадыр казатына катышкан 2 үлгүлүү сахабаны айтышты. Алар мага тиги адамдын ысымдарын айтышканда эч нерсени өзгөртпөөгө чечим кабыл алдым. Ал эми Аллахтын элчисине келсек, адамдарды биз үчөөбүз менен сүйлөшүүгө тыюу салды. Ошентип, адамдар бизден четтей башташты. Бизге болгон мамилелери өзгөрдү. Ал тургай, мен үчүн жер дагы мен билгенден башкача болуп өзгөрдү. Мына ушундай абалда биз 50 күн жашадык. Менин 2 жолдошум болсо баш ийишип, үйлөрүнөн чыгышпай ыйлап жатышты. Мен болсо аларга караганда жашы да, алдуусу да болчумун. Ошондуктан мен үйдөн чыгып, мусулмандар менен чогуу жамааттык намаздарга катышып, базарга барып жүрдүм. Бирок мага эч ким сүйлөөчү эмес. Аллахтын элчисине ал намаздан кийин адамдар менен чогуу отурган кезде жакын барып салам айтып, анан өзүм ал менин саламыма алик алгандай эриндерин кыймылдаттыбы же жокпу деп суроо берчүмүн. Анан мен анын жанында туруп намаз окуп жаткан кезде көз кыйыгым менен аны уурдана карачумун. Мен намаз окуу менен алек болуп жатканымда ал мени карап, бирок мен ал жакка бурулган кезде ал кайра тескери бурулуп кетчү. Ушинтип, мени мусулмандар өздөрүнөн оолак тутушуп, көп убакыттарды өткөргөн кезимде мен бардык адамдардан артык жакшы көргөн атамды бир тууганынын дубалына чыктым да ал жерден ага салам айттым эле, ал Аллахка ант болсун, менин саламыма жооп да берген жок. Ошондо мен мындай дедим: О Абу Катада, Аллахтын аты менен сенден сураймын, менин Аллахты жана анын элчисин жакшы көрөрүм сага белгилүүбү? Ал үн каткан жок. Мен болсо кайрадан сурадым. Ал дагы үн каткан жок. Мен сөзүмдү дагы бир жолу кайталаган соң ал: Аллах менен анын элчиси баарынан мыкты билет деди. Ошондо менин көздөрүмө жаш толуп чыкты да дубалдан кайра ашып түшүп, үйүмө кайтып келдим. Бир күнү Мединанын базарларын кыдырып жүрүп, Мединага азык-түлүк сатуу үчүн Шамдан келген христиан динин кармануучу бир дыйкандын ким Каап ибн Маликти көрсөтө алат деп кыйкырып жатканын угуп калдым. Ошентип ал мага жакын келгенге чейин адамдар ага мени көрсөтүп турушту. Ал мага Гастанилердин өкүмдарынан кат алып келиптир. Мен өзүм катчы болчумун. Аны окудум. Анда мынтип жазылыптыр: андан кийин
Чындыгында сенин досуң сенден мамилесин үзүп жатканы бизге чейин жетти. Бирок Аллах сени кордоого жана сенин укуктарыңды тебелегенге жол бербейт. Бизге келип кошул. Биз сага көңүл айтабыз. Бул катты окуп чыккан соң мен өзүмө өзүм мындай дедим. Бул дагы бир сыноо. Ошентип аны тандырга таштап өрттөп салдым. 40 күн болгондо күтүүсүздөн Аллахтын элчисинен бир элчи келип мындай деди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сени үй бүлөңө жакындабай турууңду буйрду. Мен сурадым, мен аны менен ажырашайынбы? Ал айтты, жок, жөн гана жакындабай тур. Пайгамбар алейхиссалам менин эки жолдошторума да ушул эле буйрукту бериптир. Ошондо мен аялыма Аллах биздин бул ишибизге чечимин жибергенге чейин сен туугандарыңдын үйүнө барып тур дедим. Ошол учурда Хилал ибн Умайянын жубайы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип айтат: "О Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, Хилал ибн Умайя алдан күчтөн тайган ак сакал адам, анын кызматчысы да жок. Мен жөн гана кызмат кылып турсам да болбойбу?" Ал айтты: "Макул, бирок ал сага жакындабасын." Аял айтат: "Аллахка ант болсун, анын кыймылдаганга да алы калбады. Аллахка ант болсун, ал бул окуянын биринчи күнүнөн бүгүнкү күнгө чейин ыйлап олтурат." Кээп айтат: "Менин үй бүлөмдөн бирөөсү мага мындай деди. Хилал ибн Умайянын аялы уруксат сурагандай, сен да Аллахтын элчисинен аялыңа уруксат сурап көр." Мен айттым: "Аллахка ант болсун, мен Аллахтын элчисинен уруксат сурабаймын. Анткени Аллахтын элчисинин суроомо эмне деп жооп берерин билбеймин жана мен али жаш эмесминби?" Мен ошондой абалда дагы 10 күн жүрдүм. Ошондо Аллахтын элчиси биз менен сүйлөшүүнү тыйып койгондугуна 50 күн болду. 50-чү таңга караган түнү мен үйлөрүмдүн биринин чатырында багымдат намазын окуп, Аллах Таала биз жөнүндө айткандай абалда көөдөнүм кысылып, жер өзүнүн ушунчалык кеңдигине карабастан тарып бараткандай туюлуп олтурган кезимде сал тоосунун үстүнө чыгып алып, "О Кааб ибн Малик сүйүнчү" деп үнүнүн болушунча катуу кыйкырып жаткан адамдын добушун уктум. Мен ошондо саждага жыгылдым, анткени жеңилденүү келгенин түшүндүм. Багымдат намазында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам элдерге Аллахтын биздин тообаларыбызды кабыл кылганын айтканда, алар бизге да бул кубанычтуу кабарды жеткирүүгө шашылышкан экен. Кимдир бирөөлөрү сүйүнчүлөгөнү менин эки жолдошума кетишиптир. Жанагы кыйкырган адам жаныма келгенде мен ага сүйүнчү катары үстүмдөгү эки кийимимди чечип кийгизип койдум. Аллахка ант болсун, менде бул эки кийимден башка кийим калбады эле. Мен бирөөдөн кийим алып турдум да, аны кийип алып Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга жөнөдүм. Элдер мени топ-тобу менен тосуп чыгышып, тообамдын кабыл болушу менен куттукташып, мынтип айтып жатышты: "Аллахтын сенин тообаңды кабыл кылуусу аябагандай зор жакшылык." Мечитке кирип, Аллахтын элчисинин адамдардын курчоосунда олтурганын көрдүм. Талха ибн Убайдуллах ордунан секирип тура калып, колдорумду кысып куттуктап кирди. Талханын ушунусун Каап эч качан унутпайт. Мен Аллахтын элчисине салам айткандан кийин ал кубанычтан жүзү жаркырап турган абалда мага мындай деди: "Сени энең төрөгөндөн берки күндөрүңдүн эң мыктысы болгон ушул күнүңө кубангын." Мен андан: "Бул сизденби, о Аллахтын элчиси, же Аллахтанбы?" деп сурадым эле ал мындайча жооп берди: "Жок, бул Аллахтан." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир нерсеге кубанган кезде биздин баарыбызга белгилүү болгондой, анын жүзү толгон айдын бир бөлүгүндөй жаркырап, нурланып калар эле. Азыр да ошондой болду. Мен анын тушуна олтуруп мындай дедим: "О Аллахтын элчиси, менин тообамдын кабыл болгондугуна Аллахтын жана анын элчисинин ыраазычылыгы үчүн өзүмдүн бардык мал-мүлкүмдү кедейлерге таратып жиберүүнү каалап турамын." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди: "Анын бир бөлүгүн өзүңө кайтарып кой, анткени бул сен үчүн жакшы болот.
Мен айттым, мен өзүмө Хайбардагы үлүшүмдү калтырамын. Ошондой эле дагы мындай дедим: О Аллахтын элчиси, мен чындыкты айткандыгым үчүн гана Аллах мени сактап калды жана эми мен өмүр бою чындыктан башка эч нерсени айтпаймын. Аллах Таала бизге чыныгы тообаны үйрөткөн артта калган үчөөнүн тарыхын түбөлүк окула турган улуу аяттарда калтырды. Аллах пайгамбардын, мухажирлердин жана ансарлардын тообасын кабыл алды. Алар пайгамбарга араларындагы бир тайпа адамдардын жүрөгү акыйкаттан тайып кете жаздагандан кийинки оор сааттарда ээрчиген эле. Кийин Аллах алардын тообасын кабыл алды. Чынында Аллах аларга ырайымдуу, боорукер. Жана Аллах Табук казатынан калып калган 3 кишинин тообасын да кабыл алды. Ошого чейин аларга жер жүзү ушунчалык кеңдиги менен тарлык кылып, жүрөктөрү да кысылып калган. Жана алар Аллахтан анын өзүнө гана жалбаруу керектигин түшүнүштү. Ыклас менен тооба кылышканы себептүү Аллах алардын тообаларын кабыл алды. Аллах чынында тообаны кабыл алуучу, ырайымдуу. Тооба сүрөсү 117-118 аят. Бул жерде бир суроо жаралат. Эмне үчүн Аллах Таала даанышмандыгы менен исламдагы бул 3 алып инсанды калтырып койду? Мунун себебин Аллах өзү жакшыраак билет. Балким Аллах Таала бизге инсан ыймандын кандай гана даражасына жетпесин, катага жол берерин билдирүүнү каалагандыр. Бирок эң негизгиси, качан болсо да тооба эшиги ачык. Эгер сен күнөөңдү чоң деп ойлоп жүргөн болсоң, Аллах Тааланын ырайымы андан да чоң экендигин унутпа. Аллах Таала артта калган үчөөнүн тообаларын кабыл кылгандай, чын динден чыккан тообанын баарын кабыл кылат. Табук казаты жөн гана казат болуп калган эмес. Жок, анын мусулмандар үчүн толгон токой үлгүлүү жактары бар. Балким бул казат Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы казаты болгондугу үчүн Аллах Таала аны башкалардан өзгөчө кылгандыр. Бул казатта болгон окуяларга ислам үммөтүнүн эң улуу инсандары күбө болушту. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул чечүүчү казат жокчулук күндөргө туш болгондугу үчүн ислам аскерин даярдоого садака эшигин ачкан. Ошондо адамдардын деңгээли байкалган. Абу Бакир ас-Сиддык колундагы мал-мүлктүн баарын, эч нерсесин калтырбай берген. Андан кийин Умар аль-Фарук келип, мал-мүлкүнүн жарымын берген. Ошондой эле бул казатта үммөттүн баатырларынан Усман ибн Аффандын улуулугу байкалган. Ал бул казатта ислам аскерин даярдоого 300 төөнү жабдыгы менен берген. Усман ибн Аффан муну менен эле чектелбестен 1000 динар алып келип, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын алдына койгон. Ошондо Аллахтын элчиси алейхиссалам мындай деген: Усмандын бүгүндөн кийин кыла тургандары ага эч кандай зыян жеткире албайт. Ошондо Усман ибн Аффан барып, мындан башка нерселерин да алып келип садака кылган. Усман ибн Аффандын бул берешендиктери Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды кубандырган. Бул казатка жалпысынан 100 ат, 900 төө жана башка каражаттар жыйналган. Ар тараптан келген сахаба, эркек жана аялдар Аллахтын элчисине колдорунан келген жардамдарын беришкен. Бул улуу сахабалардын арасынан дагы бири бул казатка өтө көп каражат сарптаган. Исламга чейин аны Абду-Бамр же Абдул-Харис же Абдул-Кааба дешчү. Исламдан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам анын ысымын өзгөрткөн. Бул ысымдын ээси да исламдагы эң улуу инсандардын бири. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзү артында туруп намаз окуган 2 сахабанын бири. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири болгон бул улуу инсан ким? Бул улуу сахаба кантип ислам экономикасынын мыкты адиси болгон? Кезектеги улуу инсан